Musulmandын жашоосунда ар бир нерсени сулуу кармасы жакшы экен. Керек болсо жашап аткан үйүңөрдү дагы өзүңөрдүн ылайыктап, керек болсо кандай удобный кылганга аракет кылып жашаш керек экен да. Мага боло берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи мындай жаман көргөн эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жаман көргөн, мындай жашоодо жашабаш керек. Бул деген болбойт деп жанагындай полуңарды сууруп ыргытпай деле койсоңор болот да. Айдап бараткан машинени деле карап өзүңөр ылайыктап, ошол машинеңерди бир аз кичине коозбайсыңар да эчтеке болбойт. Тескерисинче эмне экен, аттын жабдыгы да жакшы болуш керек деп туурабы? Азыр заман ат болоттун ордуна машина болуп аткан болсо, үйдө жашаган болсоң, ал дагы ушундай тыкан болуш керек экен да. Тыкан. Тыкан болушту эч ким тыйбайт экен. Пайгамбарыбыз бир сахабаны карап, Алла Таала жакшы көргөн сенде эки сыпат бар деп айткан экен. Биринчиси, эч качан адамдардын көңүлүн оорутпайсың. Экинчisi болсо сен тыкан жүрөсүң деген экен. Алла тыкан болгон адамдарды жакшы көрөт экен. Биз Алла Таала жакшы көрөт дегенде ойлошубуз керек да. Демек, Алла жакшы көрөт деген Алла жагат деген сөз. Демек,